Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Келе жаткан Курбан айт майрамыңыздар куттуу болсун. Бүгүн биз деги эле ошо Курбан айт майрамы, ага тиешелүү болгон кандай эрежелер бар, ушул боюнча эркин форматта сүйлөшчүн. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын ажылык умума бөлүмүнүн адиси, биздин устазыбыз Абдылайс Ажы Туташбаев менен маек курууну чечтик. Мактуу болгонуңузга чоң рахмат. Деги эле мына айт күнүнө 2 күн калбадыбы? Анан 2 күндө биз кандай даярдыктарды көрүшүбүз керек? Анан эртеңки Арафа күндөгү орозо бар, ошол боюнча сүйлөштүк. Сөздүн башында ошол Арапа күнү боюнча сүйлөшөлү. Адатта баягы Арапа күнү деп коет эмеспи? Бул эмне себептен Арапа күнү деп аталып калган? Анан бул күнгө кандай даярдыктарды көрүш керек? Арапа күнү эмне кылышыбыз керек? Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Сөзүмдү чексиз мээримдүү жана чыдамсыз райым болгон Аллах Тааланын ысы менен баштагандан кийин Кудай Таалам бардык жалпы мусулмандардын ичинде биздин кыргызстандык мусулмандардын келе жаткан ушул куттуу Курбан айт майрамынын баарын Кудай Таалам берекелүү кылсын. Кудай Таалам ушул улуу күндөрдө кылынган дуаларды кабыл кылуу менен бирге Арафат, бизде Арапа деп айтылгандай эле, ал сөз негизи арабчадан түзмө түз алынган эле сөз. Арабчада Арафа деп айтылган сөз. Ам бизде баягы тилде сингармонизм деген эреженин негизинде эле арабчадан болобу же башка тилдерден келген тилдерди өзү сындырып өзүгө ылайыкташтыруу бир эреженин негизинде Арапа деп айтылып калган. Арапа күн бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү ачык эле хадистерде баяндап биздин шариятыбызда белгилүү болгондой эле Аль-хаджу Арафа деп пайгамбарыбыз ажылык бул Арападан башталат деп баса белгилегендиктен бул исламдагы 5 фарздын бири болгон ажылыктын биринчи улуу башталган ибадат күнү болуп эсептелет. Ошол учурда Арапа деген бул Мекке шаарындагы чоң бир өрөөндүн ичи. Ошол өрөөндө ажыларыбыз Арапатта турган күн. Тагыраак айтканда ай эсеби боюнча Зулхижжа айынын 9 күнү жалпы дүйнө жүзүнөн барган мусулмандардын ошол Арафат өрөөнүндө турган учурга байланыштуу. Демек Арапа күн Курбан айттан бир күн мурун. Себеби дегенде 9 күнү Арапа болот, 10 күнү Курбан айт болуп эсептелет. Ал эми айт Курбан айт бул эми Арапа жөнүндө сөз кыла турган болсок, Арафа бул ушундай улуу күн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде "Ма мин а'заму индаллахи ва ахаббу илейхи мин ашр" деп айтат да. Бул Аллах Таалага эң бир улуу жана Аллах Таалага сүйүктүү бир күн жок. Ушул Арапат күнүнчөлүк деп пайгамбарыбыз айткан. Кээ бир хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ахаббу дуа илаллах яумул Арафа дейт. Эң сүйүктүү Аллах Таалага кылына турган дуалар бул Арапат күнү кылынган дуалар деп айткан. Ошон үчүн биз ажыга барган ар бир адам Арафат тоосунда туруп Аллахка жалынып жалбарып күнөөлөрүн толук кечирүүгө мүмкүнчүлүк алган. Тарыхта баягы Адам ата жер бетине түшүрүлгөндө Адам атабыздын тообасын кабыл кылып кайра бейишке кайтууга бир мүмкүнчүлүк алгандай эле адам баласынын ар бир мусулмандын ажылык фарыздын аткаруудагы кайра бейишке кайтууга мүмкүнчүлүк алган, балким Аллах Таала убада кылган амал аткарыла турган күн. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз хадисте Аль-хаджил мабрур лайса лахул жаза иллал жанна, чыныгы кабыл болгон кажылыктын Кудай Таала тарабынан бериле турган белеги сыйлыгы 5 деп убада кылынган учур болуп эсептелет. Мына ошол кошумча демек ажыга барган адамдардын Арафатта туруу ушундай бир улуу күн, күнөөлөр кечириле турган, балким шайтан үчүн эң кор боло турган күн. Ошол күндө пайгамбарыбыз ажыга барбай калган мусулмандарга, барбай калган үммөтүнө дагы пайгамбарыбыздын бир жакшы бир өзүнүн осуяты бар. Ал да болсо пайгамбарыбыз кимде ким Арапа күнү орозо кармаса, бир жыл мурунку жана бир жыл кийинки күнөөлөрдүн кечиришине себеп болот деп айтканда. Алдыдагы. Ооба. Бул өтө чоң бир убада. Балким бизде баягы унутулуп калган сүннөт деп дагы кээде айтабыз. Эмне үчүн? Себеби дегенде биздин өзүбүздүн үрп адатыбызда, каада салтыбызда дагы Арапа деп бири-бирибизди баягы сый тамакка чакырып, тамак узатып, бири-бирине кошуналар, коңшулар үйүнүн бири-бирине зыярат кылган дагы бир адаттарыбыз бар го. Бул дагы ошол пайгамбарыбыздын осуятынын негизинде биздин ата-бабаларыбыз баягы динди терең түшүнгөн, дин менен жашагандыгынын бир ачык, айкын бир белгиси болгону бизге баягы убакыттын өтүүсү менен орозосу унутулуп, балким ушул тамак берүү гана бир үрп адатыбыз чектелип калгандай бир көрүнүшү бар да. Негизи эгер ошол үрп адатыбызды толуктап, дагы ошол үрп адатыбызды бекемдей турган нерсе сүннөт менен тагыраак айтканда эртең ушул июндун 15-и, июнь айынын 15-и Арапа
Курбан айттан бир күн мурун эртеңки момун мусулман бир туугандарыбызга чоң бир мүмкүнчүлүк орозо кармоо менен өткөзүү өтө абзел. Демек бүгүн түндө жалпыбыз ошол ниет кылып кадимкидей эле багымдат намазын алдын ниет кылып кадимкидей эле ооз бекитебиз. Ооба, биз ошо орозо дегенде фарз орозо Рамазан айындагы орозодой эле калган нафил же сүннөт орозолордун бардыгы тартиптери, эрежелери баары бирдей эле болот. Демек ошол орозодогудай эле азан багымдат намазына азан айтканга чейин саарлыкка туруп оозубузду бекитип ниет кылып, андан кийин күндүзү кечке ушул орозодо бул орозо туткан абалда өткөрүү бул шариятыбыздын балким чоң бир абалына, чоң бир исламдагы ушул улуу күндө жакшы бир ибадат менен өткөзүүнүн эң чоң бир жакшы бир жөрөлгөсү десек болот. Ошондо кандай кылып ниет кылыш керек? Ниет кылууда ошол эртеңки күнү арапа күнү кармалуучу сүннөт орозого деп эле же нафил орозо деп эле ниет кылынат. Анан кадимкидей эле калган учурда ошол орозону буза турган кандай нерсе болсо ошолордон сактануу менен бирге озачарка чейин жегенден, ичкенден жана ак некесинде болсо дагы аялы менен кошулуудан тыйылуу негизинде орозо кармалат. Алла разы болсун, абдан бир жакшы маалымат болду. Анан менин кийинки бере турган суроом, мисалы Курман айт күнү адатта көп эле болуп калып атпайбы азыркы учурда, мисалы баягы мүмкүнчүлүгү жок, ачыгын айтышкек мүмкүнчүлүгү жок, бирок деген баягы айыл биригип туруп эле курбандык чалып коелу, 1000 сомдон чаргыла же болбосо бир 500 сомдон чаргыла деп жыйнап анан жалпы курбандык чалып коелу деп дегендер да бар да. Анан ошол негизи шариятта туурабы? Анан курбанчылык ошо кимдерге милдеттүү? Анан кимдер аны сойбой койгонго акылуу? Негизи чындыгында биздин шариятыбызда курбандык чалууда жеке адамдын курбандык чалуусу же болбосо экинчи түрү бул шериктеш болуп чогулуп туруп жамаат менен союу бир мүмкүнчүлүгү бар. Биринчи ошол негизи токтоло турган маселе, демек курбандык чалуу кимдерге милдеттүү дегенде алымдарыбыз ушул 6 шартын баса белгилеп айткан. Анын биринчиси мусулман болуусу керек деп айтат. Демек мусулман эместерге важып эместиги, андан кийин экинчиси ошол балагатка жетүүсү. Демек балагатка жетпеген адамдарга мүмкүнчүлүгү бар болсо дагы аларга курбандык чалуу шариятыбызда милдеттүү эмес, важип амалдан ага милдет кылынбайт дегенде. Үчүнчү шарты болсо ал-акил, акыл эстүү болуштуу керек дейт да. Демек акыл эси жок адамдарга дагы курбандык чалуу важип эмес деген сөз. Ал эми төртүнчүсү болсо бул хур адам деп айтылган. Китептерибизде хур деген сөз эми пайгамбарыбыз келгенге чейин кулдук болуп, андан кийин шариятыбыз келип кулдукту жоюуга өтө чоң бир шарият, ислам шариаты салым кошкондой эле. Ошол бирок өкүмдөрү баары бир кыяматка чейин китепте сакталып калган. Демек эркин адам болуусу керек дейт. Себеби дегенде кул адам өзүнүн кожоюнун айткандан чыга албагандыгы үчүн. Бешинчи шарты бул муким болуусу керек деп айтылат. Мусапыр болбош керек деген сөз. Демек мусапыр адамга шариаттансыз деле өзү жеңилдиктери бар намазда, орозодо. Демек бул важип амал болгондуктан бул курбандык чалуу мусапыр адамга милдеттүү эмес. Ал эми акыркы 6-чы шарты болсо зун нисап дегени бул ошол зекет берүүдөгү байлыкка, мал мүлккө ээ болуш керек деп айтат да. Тагыраак айтканда, мисалы кой жандыктарынан 40 кою бар адамдын же мал, бодо малдардын ичинде 30 уyu бар же болсо 5 төөсгө ээ болгон адам демек зекет берүүгө милдеттүү деген. Зекет берүүгө милдеттүү болгон адамдарга курбандык чалуу дагы важип бойдон мойнунда милдет болуп эсептелет. Ал эми ошол эле учурда мисалы демек бизде элдин арасында мен демек малым жок, анда мага милдет эмес турбайбы деп дагы түшүнүп алган учурлар болуп калат. Эгерде кою жок, малы жок адамдарга ал эми качан зекет берүү важип милдет болот аларга? Ал акчалай түрдө эсептелгенде кимдир бирөө азыркы учурда мисалы алтын күмүш менен эсептелет акча. Кимдир бирөө азыркы учурда 85 грамм алтынга ээ болгон оборотунда анын акчасы болсо 1 жылдык азайбай турган шарты менен. Демек ал адам дагы зекет берүүгө фарз болгондой эле ал адамга курбандык чалуу дагы важип болуп калат. Демек ушул адамдар, 6 шарт табылган адамдарга курбандык чалуу важип милдет бойдон турат деген сөз. Ал эми ошол шериктеш болуп курбандык чалууда дагы шариятыбыздын өзүнүн эрежелери бар. Мисалы бир адам курбандыкка чалууда бир койдон башталат же бир эчкиден башталат. Анын жашы 1 жаштан кем болбогон абалда. Андан тышкары мал, бодо малга келе турган болсок, уйдун 2 жаштан кем болбосу шарт кылынат. Ал эми төөнүкү 5 жашка чейин деп айтылган. Ошол эле учурда шериктеш деген маселеде
койдон башка жандыктардын ичинде уй, өгүз, топоз сыяктуу ушул жандыктардын ушул жынстан болгон уйлардын ичинде кирген маселеде 2 кишиден 7 кишиге чейин 2, 3, 5 боло берет. 7ге чейин, бирок 7ден ашпаш керек. Шарият ушул нерсени талап кылат да. Ошон үчүн баягы айыл боюнча бир союу деген маселеде анда биздин ошо шариятыбыз көргөзгөн эрежеден бир аз маселеден чыгып бараткандыктан ал ошол 7 адам гана шериктеш болуп, анан ошол курбандык чалууга милдеттүү болгон адамдар. Ал эми калгандарына курбандык чалуу милдет эмес болгон адамдарга негизи эле өз шариятыбыз милдеттендирбейт да. Бирок ошол эле учурда милдет болбосо дагы мен өзүмдүн салымымды кошуп колуман жетишинче ошол нерсеге шериктеш болуп туруп, анан жалаң ошондой адамдар чогулуп бир курбандыкка чалып койсо, Кудай таалам аны кабыл кыла берет. Анда бир маселе жок. Бирок анда бул дагы бир баса белгилей турган нерсе, колунда бар адамдар дагы ошол айылда чогулган шериктештикке кошулуп, мисалы аз-аздан чогулткан болсо, ошону менен эле мен мойнумдан сакып болот, мен ошону менен кутулам десе, жок, ага өтпөйт, ага жараксыз. Себеби алга жараксыз. Себеби курбандыкка чал милдет болгон адам өзү курбандыгынын мажыбынан биринчи кутулуу керек дейт да. Себеби дегенде пайгамбарыбыздын өзүнүн жашоосунда дагы пайгамбарыбыз 2 кочкорду алып келип, бир кочкорду сойгондо пайгамбарыбыз мен өзүм үчүн, андан кийин экинчи кочкорду союп атканда бул менин үй бүлөм жана менин үммөтүм үчүн деп курбандыкка чалгандыгы келет. Демек ошол тескерисинче колунда мүмкүнчүлүгү бар адамдар биринчи өзүнүн важыбын аткарып, андан кийин өзүнүн үй бүлөсүнө, жакындарына, кала берсе өтүп кеткен жакын туугандарына, ата-энесине багыштап, алар үчүн дагы курбандыкты сойсо, чалдырса өтө жакшы болуп эсептелет да. Мисалы бир адамга бир кой дегенибиз бул эми эң аз өлчөмүндө бир койдон башталат. Андан көп курбандык чалам деген адамдарга эшик ачык. Себеби дегенде пайгамбарыбыз өзү 100 төөнү айдап келип ажылыкта анын 63-ün өзү курбандыкка чалып, калган Али разияллаху анхуга курбандыкка чалганга жүктөгөндүгү дагы өзү ачык айкын бизге ишара болуп турат. Негизинен багы бул күндү биздин элибиз адатта багы өлгөндөрдүн майрамы деп коет да. Анан мында 3 күн майрамдалат эмеспи? Анан бул эмне үчүн ушундай деп айтылып калган? Экинчиден, эмне үчүн 3 күн майрамдалат Курман айт? Ороз айт мисалы бир эле күн майрамдап атпайбызбы? Курман айт эмне үчүн 3 күн? Бул Курман айт менен Ороз айттын бир айырмачылыктарынан болуп эсептелет. Себеби дегенде биз Ороз айы бүтөрү менен эле Ороз айы бүткөндөн кийин эртеси күнү биз бир күн гана айт менен айт болуп эсептелет дагы. Андан кийин калган мисалы башка ибадаттарды же болсо ошол Ороздон кийинки 6 күндүк Шаввал айынын орозуларын кармаганга башкаларга уруксат берилет. Тагыраак айтканда айт бир күн эле болуп эсептелет. Ал эми Курбан айтта болсо, Аллах Таала Куранда бул Курбан айт жөнүндө айтылган аяттарды, хадистерди алганда, Аллах Таала биринчи Зулхиджа айынын аясы боюнча Зулхиджа айынын алгачкы 10 күндүгүн айямул ма'лумат деп айтат да, бул белгилүү күндөр деп. Ушул улуу күндү экендигине баса белгилейт. Ал эми андан кийин ушул 10 күндөн кийинки мына азыркы 3 күн майрамды Аллах Таала айямул ма'дудат, чектелүү күндөр деп Аллах Таала айткандыгында, ага кошумча айямут ташрик деп ошол атайын курбандыкка чалууга чектелген 3 күн, тагыраак айтканда биздин айтыбыз ушул 3 күнгө ушул себептен уланат. Бул күндү дагы Аллах Таала өзүнчө бир Куранда ант ичкен улуу күндөрдөн болуп эсептелет. Аллах Таала Куранда вал фажр таңга касам, валаялин ашир ушул Зулхиджа айынын алгачкы 10 күндүгүнө касам. Андан кийин вашафи вал ватр, жана ушул шафа деп биз курбандык чала турган ушул күндөргө, себеби дегенде 10, 11, 12 болгон күндөргө вал ватр деп 9 күнү так күн ушул күндөргө касам деп айткандыгында турат да. Демек бул күндө ошол аят хадистердин негизинде 3 күнгө чейин улануусу бул 3 күндүк айт деп өзгөчөлөнүп турат Курбан айт. Тагыраак айтканда ошол айт күнү таңкы багымдат намазынан кийин 3-чү күнү күн батканга чейин 3 күн тең ошол Курбан айт деп эсептелет. Ушул күнү курбандык чалуунун мөөнөтү дагы ушул күн батканга чейин деп эсептеле турган. Демек багы жетишпей калгандар ушул күндөрдүн ичинде. Мисалы айт күнү жетишпей калгандар анын эртеси күнү, андан кийин тагыраак айтканда 10, 11, 12 күнү күн батканга чейинки убакыт бар. Дагы бир кошумчалай бир суроо берейин. Бул курбандыкка чалына турган мал жандык
кандай болуш керек? Дене кардысы согулуш керек деп, кулагы кесилбеш керек, куйругунун кандайдыр бир бөлүгү кесилбеш керек деп айтылгандай бир шарттар бар да. Анан деги эле ошол курмандыкка чалына турган кой өзү кандай болуш керек? Балким жандык. Бул жандыктардын албетте биз баягы башка убакыттарда деле мисалы ар кандай жандыктарды мууздап союп жеп аткан учурларыбыз бар да. Бирок ушул күндөрү курбандык чалуу биринчиден важип амал болгондугу, экинчиден Аллах Таала тарабынан атайын бир буйрулган ибадат болгондугу, бунун жөнөкөй убакытта мууздаган жандыктан айырмасы биринчи кан атылган ар бир кандын тамчысы менен адамдын күнөөлөрү кечирилүүсү, кала берсе ошол ар бир жандыктын түгүнчөлүк күнөөлөрдүн кечирилишине себеп боло турган бул ибадат болуп эсептелет да. Демек жөнөкөй амал менен ибадаттын айырмасы ушул ниетте тургандыгында. Бул атайын ниет кылып курбандык деп чалгандыгыбызда турат да. Анан жөнөкөй малдарды ушул чалып атканыбызда дагы балким ал айыбына башкасына карабайбыз, бирок бул ибадат болгондугу үчүн шариятыбыз ал нерсени дагы эске алган дагы. Бул жерде албетте такыбалык керек. Адам ошол Аллах үчүн союп аткандан кийин жакшысын тандап, адам мисалы өзүңө жакшы көргөндөй бир жакшылык ушул союк курбандыкты башкаларга таркатууда дагы пайгамбардын өзүнүн хадисинде ла юмину ахадукум хатта юхиббу ли ахи ма юхиббу ли нафсихи деген хадистин негизинде силердин бириңер толук мусулман боло албайт качан өзүнө жакшы көргөн нерсени башка бирөөгө жакшы көрмөйүнчө деген пайгамбарыбыздын хадисинин негизинде кала берсе бул Айша энебиздин дагы бир жакшы бир адаттарынан бири садака кылардан алдын өзүнүн чогулткан ошол убакыттагы теңгелерин атайын жууп тазалап аны бир жыттуу мискке салып андан кийин садака кылгандыгын айтышат. Анда ошондо келип эмне үчүн сиз ушундай кыласыз дегенде бул менин кылып аткан садакаларым мен адамдардын муктаж адамдардын колуна тийбестен алдын мен буну Аллах Таала жолунда Аллах жолунда садака кылып аткандыгымдын бир жишаны деп баса белгилеп кеткен да. Ошон үчүн бул курбандык кылууда такыбалык зарыл. Адам такыбалык кылган адам демек айыбы жок болуу керек. Көзү көрүү же болбосо аксак же буту чолок же куйругу кесилген же кулагы жарымдан көбү кесилген же мүйүзү сынык дегендей адамдар адатта айып деп эсептелген бир абалдардан таза бир жакшысын союу бул шарияттын талабы болуп эсептелет да. Кээде эмне бир коомчулуктан ушундай суроо болуп калат. Баягы айт күндөрү үйлөнбөш керек депчи. Ошол негизи туура элеби? Бул негизи биздин ошол жогоруда айткандай эле арапа күнү биз баягы үрп адаттарыбыз бар го. Арапа күнү бир кир жуубаш керек, арапа күнү ошол тырмак албаш керек деген бир үрп адаттарыбыз бар да. Бул эмненин негизинде келип чыккан? Биздин ата бабаларыбыз дин менен жашагандыктан көп биздин үрп адатыбыз, каада салттарыбыз, баалуулуктарыбыз балким динге түп келген, динге шайкеш келгендигинде. Эмне үчүн себеп дегенде биздин ата бабаларыбыз динди жакшы түшүнгөн, терең түшүнгөн. Ошон үчүн биздин чөлкөмдөрдөн дүйнөнү үңүрөткөн, аты ааламга жеткен аалымдарыбыз чыккандыгында турат да. Демек бул арафа күнү адамдардын ушул кир жуугандан же башка нерселерден алек болуу деген демек арапа келерден алдын арапа күнү улуу күн, ибадат күн деп ошого алдын ала даяр болууда деген да. Дүйнө иштерине менен алек болуп, бирөө кир жууп, бирөө башка нерсе менен алек болбостон кала берсе ошол аялдардын дагы, кыз келиндердин дагы ушул күндө акырет үчүн бир чоң азык алып кала турган максатында ушундай нерселерибиз калган да. Ошонун негизинде эле мисалы ошол үйлөнүү маселелери, башка маселелерде дагы ушул ибадат үчүн толук ажырап, ибадат үчүн толук бир бөлүнө турган убакытты эске алганда, чындыгында бул улуу күндөрдө биз биринчи баягы дүйнө иштеринен бошотуудан дагы мурун биз жүрөгүбүздү бошотуу деген бир маселе турат да. Эмне үчүн? Себеби дегенде биз баягы жүрөгүбүздү адам баласы инсанбыз, ар кандай көрө албастык, ичи тарлык, душмандык, бири-бирибиз болгон кекчилдиктердин баардыгын жүрөктөн бошотуу керек. Жүрөктөн ушулардан биринчи бошолуу керек да. Мисалы ушул учурда ушундай улуу күндөрдөн пайдаланып, мисалы бири-бири менен араздашкандар болсо, бири-бири менен капаланган, таарынгандар болсо, бири-бири кечирише турган, кимде ким Аллах Тааланын кечиримин үмүт кылса, анда Аллах Таала
үчүн ал адам кечирсин дейт да, бирин бири кайрадан келип жарашып элдесин деп буйрук берген Аллах Таала. Мына ошондуктан бул күндөрдө биз биринчи өзүбүздүн денебизди, өзүбүздүн келбетибизди таза кийимдер менен, татынакай кийимдерибизди кийип, ушул айттык бир маанайды көргөзүү менен бирге биз ички дүйнөбүздү дагы тазалай турган, ички дүйнөбүздү дагы бир ар кандай жаман сыпаттардан, ар кандай бир жаман өзүбүздүн бир үрп адаттарыбыздан арыла турган бир чоң бир мүмкүнчүлүк болуп эсептелет. Негизи эле жанагы Курман айт келерде биздин айылдагы өзгөчө бир туугандарыбыз боорсокторду бышырып, анан айылда өзү адаптошундай кылып боорсокко кол тийгизгиле деп кошуналардын баары чогулуп, анан боорсокко кол тийгизип, анан чай ичип ушинтип узатат эмеспи. Анан адатта ушул негизи майрамга кантип даярданыш керек, анан айтка баратканда өзүнчө эркектер эмне кылыш керек, наар албай, даам татпай айт намазга келиш керек дейт. Ошол тууралуу бир айтып берсеңиз, мунун негизи кандай туура даярдык менен айтка барыш керек өзү? Негизи биз ошол Курбан айт болсун же орозо айт болсун, ушул орозо айтка барарда биринчи жуунуп, таранып, тазаланып, бул эң негизги адеп аклактардын бири болуп эсептелет. Себеби дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бир берекелүү хадисинде ушинтип айтат: кимде ким эгерде пияз жеген болсо же сарымсак жеген болсо, ал адам биздин жамаатыбызга жакын жолубой турсун деп айтат да. Эмне үчүн десе, пайгамбарыбыз айтат, адамдарга ыза бере турган, адамдар балким жиркене турган жыттан периштелер дагы жиркенет деген дагы бир хадистер келет да. Демек пайгамбарыбыз биздин шариятыбыз негизи тазалыктын дини, тазалыктын үстүнө курулган дин болгондуктан ар дайым дин бизди жүрүм турумубузда, кийимибизде, адек ахлагыбызда, кала берсе ошол өзүбүздөн келип турган жыттарга дагы бир жагымдуу жыттар келип таза болуп турганга шариятыбыз буйругандыктан, ушул айт намаз болсун, Курбан айт болсун, келүүдө тазалык эң негизги маанилердин ээ болуп эсептелет. Андан тышкары Курбан айтка келаткан адам орозо айттан дагы бир айырмасы ушул эсептелет. Биз орозо айтка келаткан кезде тоюп келүү балким бир сүннөт амал болуп эсептелсе, ал эми Курбан айтка келаткан адам ачка келүү дагы бир сүннөт амалдардан бири болуп эсептелет. Эмне үчүн? Себеби дегенде айт намазы окулгандан кийин айттык маанилар башталат, айттыктар башталат. Ошондо жалпы биздин мусулмандар, анын ичинде биздин өзүбүздүн үрп адат, ката салтыбыз айт күнү бардык адамдардын эшиги ачылып, ушул күнү бир айттай турган күн да. Сиз ошол жогоруда айткандай эле, бул айт чындыгында тирүүлөрдүн айты, тирүүлөрдүн майрамы. Анын ичинде мисалы биз ошол өткөндөрдү эстеп, өткөндөргө бир жыт чыгарып, аларга дагы Куран окутуп, аларга дагы атайын ошол курбандык чалып, тагыраак айтканда, ошол айт намаз окулгандан кийин аларга дагы курбандыктын соопторун багыштап коюу шариятыбызга каршы келе турган нерсе эмес. Негизинен мындай, мен төрөлүп өскөн айылда ушундай бир адат бар, Курбан айт күнү ар бир мындай түтүн бөлүшүп алып, анан Куран окутат да туугандар. Анан негизинен адатта ошол бир курбанчылык союлат, багат. Анан ошол курбанчылык союлганда ниет мисалы өткөн ата бабаларыбызга арнап багы соебуз да. Адатта айыл элинде карапайым ошондой. Анан негизи ошол курбанчылык кандай ниетте союлуш керек? Багы ата бабаларыбызга Куран окутабыз деп багы жами журтту жыйып Куран окутуп өткөн кеткенгечи, мында негизи кандай кылыш керек? Туура эрежеси кандай ушунда? Негизи биз жогоруда айткандай эле, өткөндөргө атап курбандык чалуу, бул адам бир тирүү адам өзүнө чалып аткандай эле, тирүү адам өзүнүн үй бүлөсүнө, керек болсо пайгамбарыбыз баягы үммөт үчүн деп сойгондой эле, курбандыкка чалган адам экинчи курбандыкка чалган биринчиден ашыкча башка көп курбандык чалам деген мүмкүнчүлүгү бар адамдарга тирүүлөргө курбандык чалып сообун багыштаган сыяктуу эле, өткөндөргө дагы курбандыктын сообун багыштоо бул негизги бир маселелерден бири да. Себеби дегенде сен тирүүңдө өлүктөрдү кандай урмат кылсаң, эртең сен да өлгөндө ошондой урмат сыйга ээ болосуң дейт да. Демек пайгамбар ошон үчүн дагы өлүктүн урматы тирүүнүкүндөй дегендиги, демек ошол өлгөн адамдарга дагы тирүүдөй бир аяр мамиледе болгондугу, пайгамбарыбыз кала берсе ошол мүрзөлөргө барганда адам көмүлгөн жердин үстүнө отурбагандыгы, ал жерге бир ыңгайсыз бир жаман нерселерди кала берсе ошондой жерге бир заара кылганга кайтаргандыгы, бул исламдын бир өтө чоң бир адеп ахлактарынын бири болуп эсептелет да. Анан Курбан айтты өткөзүү тартибинде биз жогоруда айткандай эле биздин баягы үрп адаттарыбызда эртең айт деп Курбан айт намаз окулганга чейин курбандык чалып алган учурлар бар да.
Бул жерде бир эки маселеге айткымыз келет. Бул бизде курбандыкты милдет, важип болгон амал, адамдардын курбандыгы сөзсүз түрдө айт намаздан кийин чалынуусу милдет. Ошондуктан да Аллах Таала өзү Куранда фасалли ли раббика ванхар деп Аллах Таала пайгамбарыбызга буйрук кылгандыгы, биринчи намазды окугун, андан кийин курбандык чалгын дегендигинде турат. Андан кийин пайгамбарыбыз да өзү хадисинде ачык айкын баяндап, кимде ким биз ушул айт намаз окулганга чейин курбандык чалса, анда курбандыгын кайра башынан сойсун деген да мүмкүнчүлүгү бар адамдарга. Себеби курбандык айт намаз окулганга чейинки чалынган курбандык бул жөн гана садака болуп калат деп айткан. Демек садака бул эч качан важиптин ордун баспайт. Ал да бир сооптуу амал, бирок важиптин ордун өтпөй калат дегендей. Эми намаз боюнча сүйлөшсөк, айт намазы өлкө боюнча 7:30 окулат деп маалымат чыкпадыбы? Анан айт намазга ошол жетишпей калган учурда эмне кылыш керек? Негизи биздин мына быйыл ушул Курбан айт 2024-жылы Курбан айт 16-июнда деп белгиленгендиги, анын арасында кээ бир адамдар баягы эмне үчүн 17-си деп атып кайра 16-сы болуп калдыңар деп кайра кайталанып аткан суроодагы пайгамбардын хадисине ылайык ай кээде 29 күн, анан кээде 30 күн болуп жаңырышы мүмкүн деп айткан да. Демек бул Зулхижжа айынан алдыңкы ай, Зулкаада айы, ал 29-нан жаңырып калгандыгына байланыштуу, ай көрүнгөндүгүнө байланыштуу айтты дүйнө жүзүндө көпчүлүк мамлекеттерде ошол 16-сы деп айт бекитилди. Анын үстүндө ажыга барган бүт туугандарыбыздын дагы Арафатка тура турган күнү айт бардыгы бир ошол 16-сыдан деп чечилгендигинде турат. Андан тышкары биз ошол эме айт намазы жөнүндө келе турган болсок, айт намазы бул ошол жылда 2 рет окула турган намаздардын ичинде, анын көп адамдар баягы айт намаздын окулуу тартиптерин, окулуусун эрежелерин көп баягы унутуп калган учурлар болот. Негизи бул айт намаз 9 такбир менен окула турган намаз, башка намаздардан өзгөчөлөнөт. 9 такбир дегенде намаздын ичиндеги такбирел ула ошол имам менен кошо кулак каккандагы такбир, андан кийин 2 рекет болгондуктан 2 рукунун дагы такбири менен кошула 3 болот дагы. Андан кошумча 6 такбир ашыкча окулат. Ал деген ошол кулак каккандан кийин 3 жолу имам кыраат кылганга чейин 3 жолу кулак кагып туруп, андан кийин Фатиханы окугандыгында турат. Ал эми экинчи рекетте окуп атканда болсо, экинчи рекетте кыраат кылып имам кыраат кылып бүткөндөн кийин рукуга кетпестен туруп, дагы 3 жолу кулак кагып, андан кийин рукуга кеткендиги менен жалпы 9 такбир окула турган бир намаз болуп эсептелет. Ал эми намазга кечигип калган бир туугандарыбыздын кантип кайра ошол айт намазын толуктайм деген суроого, биз ошол жөнөкөй бир башка намаздарга кечигип келген сыяктуу эле, биринчи рекеттен кечигип калган адам экинчи рекетине турат. Экинчи рекетке тургандан кийин биз жогоруда айткандай эле имамдын айткан такбирлерин кайрадан кайтарат. Тагыраак айтканда, кадимкидей эле намазга тургандай такбир менен кулак кагып туруп биринчи намазды баштайт. Андан кийин 3 ирет кулак кагып, андан кийин кыраат кылат да, андан кийин рукуга барып туруп, ошол өткөзгөн рекетин толуктап коет. Эгер намазды өткөрүлсө жамаат менен, ал учурда эмне кылыш керек болот? Ал учурда бизде ушул жума намазы менен айт намаздын казасы окулбайт. Башка намаздардын казалары окулат, бирок жамаат менен өткөзүп жибергендиги үчүн. Бирок айт намаз менен 2 айт намаздын кайрадан жетишпей калса келип кайрадан өзүнчө туруп алып айт намаз окулбайт. Себеби дегенде айт намазынын окулуу шарттары бул жамаат менен окулуу. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, айт намазга кечикпей өз убагынан эрте келген дагы жакшыраак. Өтө ушул маселе эң негизги маанилүү маселелердин бири да. Мисалы биз улуу күндөр деп атабыз, бул күндө күнөөлөр кечириле турган деп. Аллах Таала ошон үчүн бая бир ажыга баргандардын эле күнөөсү кечирилбестен, ажыга барбагандарга дагы ошондой улуу соопторду Аллах Таала жеңилдиктерди берип аткан сыяктуу эле. Ушул учурдан пайдаланып атайын ошол багымдат намазына келип, андан багымдат намазынан кийин күн чыкканга чейин ошол дарат менен, зикир менен ошол күндөрдө биз зикир толтура турган, такбир айта турган, тахлил айта турган, тасбих айта турган күндөр да, ошол күндөрдө күн чыкканга чейин мечитте олтуруп ордунан жылбай, анан күн чыккандан кийин баягы сооптуу амалдарды кылып, андан кийин айт намазды окуунун өзү
өтө чоң бир амал да. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте ушундай деп айтат да. Кимде ким багымдат намазын окуп, андан күн чыкканга чейин даараты менен, зикир менен отуруп, күн чыккандан кийин 2 рекет намаз окуса, Аллах Таала ага толук ажылыктын соогун жазат деп айткан да. Ошон үчүн биз бул айт намаздан башка күндөрү дагы бул сүннөт амал. Ошол Арапа күнү деле, андан башка күндөрү деле багымдаттан кийин күн чыкканга чейин отуруп, күн чыккандан кийин 2 рекет шашкек намазын окуу ажылыктын, кээ бир хадистерде ажылык умранын толук соогун алат деген бир улуу амалдар бар да. Ал эми Арапа күнү, айт күнү болсо башка нафил намаздар окулбайт. Айт намазы окулганга чейин жөн гана ошол күн чыкканга чейин зикир менен, такбир менен, тахлил менен айтып отуруу эң ошол шариятыбызга ылайыктуу нерсе. Себеби пайгамбарыбыз өз хадистерде ушул улуу күндөрдө көбүрөөк такбир айткыла, тахлил айткыла, анан тахмид айткыла деген баягы биз Ибрахим пайгамбарыбыздын окуясында, кыссасында келгендей эле көк кочкорду алып келгенде Жибрейил периште Аллаху акбар деп чакырык менен келгендиги, андайын ошол Ибрахим пайгамбарыбыз көк кочкорду көргөндө ла илаха иллаллах Аллаху акбар деп сүйүнгөндүгүндө, андайын ошол болочок Исмаил пайгамбарыбыз жаш зирек бала, жаш бала болгонуна карабастан Аллаху акбар ва лиллахил хамд деп зикир айткандыгында, демек ошол пайгамбарыбыз ушул күндөрдө ошол зикирди көп айткыла. Себеби бул зикир ушул курбандык чалуунун коштоп ошол таң аткандан, багымдат намазынан баштап күн батканга чейин ар бир намаздан кийин имам жамаат менен кайталай турган зикирлердин бири болуп эсептелет. Демек бул эртең асыр намаздан кийин башталат. Канча күн уланат ошондо жалпы болуп? Эртеге мына Кудай буйрса эртең Арапат күнү да. Эртең Арафа күнү багымдат намазынан кийин башталат. Багымдат намазынан кийин адамдар жамаат менен такбир айтып баштайт дагы. Тагыраак айтканда 16-сы, 17-си, 18-и күнү асыр намазында токтотушат. Асыр намазында, күн баткандан алдын асыр намазында ар бир намазда жамаат менен окула турган. Бул атайын намазга чектелген таспиктер болот. Андан тышкары дагы ушул күндөрдө ачык жалпы убакыттарда көпчүлүк учурда ушул зикир менен, истигфар менен, дуа менен өткөзө турган учур. Негизи мынакей азыр жалпы жөнүнөн курбан айт боюнча пикир алышып атпайбызбы? Негизи эле курман айт деп аталабы же курбан айт деп, ушул аталышынан дагы бир кичине азмалап токтолуп койсок. Бул негизи жогоруда айткандай эле биздин кыргыз тилиндеги сингароманизм эрежеси, араб тилинен ачык киргенде аль-кариб деген сөздөн алынган. Бул деген сөз жакындоо. Жаратканга дагы бир жаккан, сүйүктүү бир амал менен ошол жандыкты курбандыкка чалып, жаратканга жакындой турган бир ибадат болуп эсептелет да. Ал эми ушул жерде курбан айт десек дагы экөө тең эле маани бирдей эле. Демек бул ошол арабчада айдыл азха деген ошол жандыкты курбандыкка чалып жаратканга бир жакындата турган амал деген маанини түшүндүрөт. Эми бир жекече суроого өтөлү. Сиз ушул курман айтты ар жылы кандай өткөрөсүз? Буга чейин кандай өткөрдүңүз эле? Анан бул мынакей эртең бүрсү күнү болуп атпайбы? Кандай өткөрүүнү пландап жатасыз? Негизи эле бул бизге баягы бул эң акыркы жөнөтүлгөн биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз, акыр заман пайгамбары, жана акыретке чейин мындан башка пайгамбар келбейт деп пайгамбарлардын эң жыйынтыктоочусу болгон биздин жаралкер пайгамбарыбыз айт күнүн кандай өткөзүүнү бизге пайгамбарыбыз негизи тартибин көрсөткөн. Пайгамбарыбыз ушул айт күндөрү ушундай бир майрамдык маанайда болууну, адамдардын күнөөсүнүн кечирилген күнү баягы кубана турган, курсант болуп сүйүнө турган күн да. Ушул күндө пайгамбар ушул мусулмандардын кубанычына кала берсе жаш балдардын дагы, жаш бойго жете элек кыздардын дагы көчөгө аянтка чыгып, ошол аянттагы айт намазынын көөлүктөрү, ушул айт дегеле ушул айт майрамындагы курсанчылыктарга шериктеш болууга үндөгөндүгүндө турат да. Ошондуктан бул айтты ушундай бир деңгээлде өткөзүшүбүз керек. Көңүл ача турган, бир эсте кала турган, тарыхта кала турган, кала берсе ушул биздин момун мусулмандардын кийинки айттарды ар бир баягы үйдөгү балдарыбыз күтүп ушул күндү кайра тезирээк келсе, ушул күндө дагы бир көңүл ачсак, ушул күндө бир белектерди алсак, жаңы кийимдерди алсак деп күтүп өткөзө тургандай пайгамбар өзүбүзгө көргөзүп кеткендигинде турат да. Анан ошол учурдан пайдаланып дагы бир айтып өтө турган маселе, мына бизде быйылкы жылы 2024-тө орозо айт дагы
аянттарда эмес, ошол пайгамбардын сүннөтүнө ылайык аянттарда эмес, балким мечиттерде окулуп калгандыгы бул кайсы бир адамдардын баягы бир тынчсыздангандыгы же кайсы бир адамдардын бир башкача бир кабыл алып аткандыгынын дагы жүйөсүнө токтолуп кеткибиз келет да. Туура чындыгында пайгамбар ошол аянтта окулгандыгы бир сүннөт амал болгондугуна карабастан, бирок азыркы учурда бир аламдын өзү тынч болбогондугунда, анын ичинде биздин Кыргызстанда дагы атайын өзүнүн органдар тарабынан атайын бир текшерүүлөрдүн негизинде коопсуздук болгондугу, коопсуздук себептен биздин азыркы учурда ошол биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы дагы быйылкы жыл Курбан айт дагы жалпы эле ошол жума намазы окулган мечиттерде окулуу бул биздин шариятыбыздын талабы болуп эсептелет. Эмне үчүн? Себеби дегенде адам жанын сактоо бардык нерседен, коопсуздук бардык нерседен жогору турат. Демек, бул жерден багы кабыл болбойт, тиги бул деген маселелерден оолак. Ошондой эле маселе. Себеби дегенде мисалы мечиттерде окулган айт намаздары менен аянтта окулган айт намаз толук кабыл болот. Болгон ошол сүннөт амал бир аткарылбай калган учур болот, бирок ал зарылчылык үчүн ал амалдын балким аткарылбастан андан бир зарыл болгон маселеде каралып аткандыгы негизи өз шариаттын талабы болуп атат да. Бул жерде башка маселе. Кудайым буйруп аманчылык берсе, тынччылык берсе, кийинки жылдарда, кийинки айттарда Кудай буйруса кайрадан аянтта окуп кала турган мүмкүн үмүтүбүз бар, Кудай буйруса. Урматтуу Абдылайыз ажы, биздин маегибизге убактыңызды бөлүп имам Сарахтын мечитинин жанында келип бергениңиз үчүн дагы ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сизге чоң рахмат. Келе жаткан айтыңыз маек болсун. Кыргыз элине, кыргыз журтчулугуна кандай бир каалоо тилек айтат элеңиз? Учурдан пайдаланып, Кудай таалам ушул улуу күндөрдө турабыз, ушул күндөрдө дуалар кабыл болуп турган, ушул күндөр бир өзгөчө башка күндөрдөн, башка убакыттардан айырмаланып турган бир өмүрүбүздүн, жашообуздагы бир бактылуу көз ирмемдерде турган учурдан пайдаланып, Аллах Тааладан сурап кетем, ушул күндөрдү Кудай таалам куттуу кылсын, берекелүү кылсын. Мына жума күндөрдө турабыз. Жума күнү пайгамбарыбыз айтат, бир убакыт бар, ал күнү бир адам дуа кылган дуасы эгер дал келип калса, Кудай таалам сураганын берет деген бир учурда турабыз. Кудайдан ушундай улуу күндөрдө ушундай Кудай тааладан сурап кетерим. Аллах таалам элибизге, жерибизге Кудай таалам аманчылык берсин, тынччылык берсин. Кудай таалам элибизге ар кандай оору, кырсык, апаттардан Кудай таалам алыс кылсын. Аллах таалам өлкөбүздү өнүгүп өскөн мамлекеттердин катарына кошуп, Аллах таалам өлкөбүздүн өнүгүшүнө ар бир жарандын салым кошуучулардан кылсын Кудай таалам. Кала берсе, Аллах ошол биздин эл башчыларга, журт башчыларыбызга дагы Кудай таалам аларга дагы бекем ыйман берсин, аларга дагы Аллах таалам күч кубат берсин. Мындан ары да ушундай элдин жүгүн көтөрүп, Кудай таала жакшы көргөн, Кудай сүйгөн амалдарды кылып, элибиздин алдында, балким Аллахтын алдында алардын да жүзү жарык болсун. Аллах таалам алардын дагы кылып аткан амалдарын Кудай таалам кабыл кылып, жаман туура эмес нерселерден аларды дагы алыс кылып, жаман туура эмес нерселерди көзүнө туура эмес көрсөтүп, акыйкат чындыкты ээрчий турган эл башчы, журт башчылардан кылсын. Андан тышкары биздин элибизге дагы Кудай таалам ынтымак биримдик берсин. Келечекте биздин элибизден, бизде тарыхта өткөндөй эле улуу алымдар чыксын, улуу тарых жаңырткан, кайрадан ошол үммөттү бул жоопкерчилигин көтөрүп, балки үммөттү бир эртеңки үммөттүн бир жыргалчылыгына себепчи боло турган муундар келсин деп Кудай тааладан тилеп кетем. Жалпы эле ушул дүйнө жүзүндөгү мусулмандарга дуа кылуу менен бирге азыркы учурда ушул кайгы капа менен, балким биз сүйүнүч менен кабыл алып аткан учурду ушундай бир өкүнүч менен кабыл алып аткан азыркы учурдагы Газа жериндеги мусулман бир туугандарга дагы сөзсүз дуа кылуу менен ар бир мусулман балким чын жүрөктөн ушул күндөрдө ошол бир туугандарыбыздын дагы биз кандай күндө турабыз, алар кандай абалда турат, эстен чыгарбастан алардын акысына дагы дуа кылууну айтып кетер элем. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мына бүгүн биз азын улак ушул Курбан айт майрамы деги эле кантип майрамдаш керек, Арапа күндөгү орозо боюнча сүйлөштүк. Кудай таалам айтыбызды маек кылсын, тагдырыбызга нечен деген айттарды жазган болсун. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө күлкү оролуп, майрамдык маанай дайыма аманчылык болсун. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө баардыгыңыздарга ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.